Сагынбайдын манасы. Жакыптын зары. Түш. Кара сөзгө айландырган Рыспай Исаков. Андак, ансар, агылан ак бар. Мурункулардан калган сөз. Ан Азирети Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдан 475 жылдан кийин түрк элинен, Түркүстан жеринен, Каракан, Огузхандан кийин Аланча хан уругунан Байгур, Уйгур деген болгон экен. Уйгурдан Кашкар, Жаркент, Котон, Көөнө Турпан, Үч Турпан, Аксы, Күчөр деген жайларды жердеген уйгурлар тарайт. Байгурдун тукуму Анжан, Нарын, Ысык көл, Чүй, Лепси, Каракурум, Эртиш, Сарыарка, Булгар, Жөңгөр Кече, Аяк жагы Орол тоолоруна чейин таралган экен. Жана байгур балдары Бабыркандан Түбөй, Түбөйдөн Көгөй, андан Ногой, Шыгай, Чыйыр 3 уул болгон. Бул 3 уулдун дөөлөтү көлдөй толгон. Ногойдон 4 уул болгон. Орозду, Үсөн, Бай, Жакып. Кытай өкмөтү буларды бөлүп кеткен. Ошол Жакыптын Чыйыр деген агасы өлгөн. Андан кийин Жакып Чыйырдын Шакан аттуу катынын алган. Жана да моңгол калкынан Бөйөндүн уулу Чаян дегендин Бак Дөөлөт аттуу кызын алган. Ошо 2 катындан бир баласы да болбогон. Өзү 50 жашка келген, эсепсиз бай болуп, салтанаты адамдан артык болгон. Шакан аты калып, баштапкы эринин аты менен Чыйыр деп, бара-бара Чыйырды деп аталып кеткен. Тукуму жок өтөм деп, туяксыз кантип кетем деп, жалгыз куу гана башым бар, датым кимге жетем деп. Күндө түндөп тыным жок, дүнүйө жыйдым тепеңдеп. Ажал жетсе бир күнү акыретке кетем деп. Артымда туяк болбосо, артык дөөлөт нетем деп. Баласы жоктугуна арман кылган Жакып 48ге келип калганын ойлонуп, ушул жашка келгенче балалуу болбогонуна өкүтүн айтып, шаршемби күнү малдан кайтып, көзүнүн жашы сел болуп, көйгөйдөн эси дел болуп, туучунак атынан армандуу түштү. Неге ыйлайсыз деген Акымбектин Меңдибай деген уулунун сөзүн укканда жок, акылына тутканда жок. Ал балага назар салып карабады. Атүгүл алдындагы атын байлаганга да жарабады. Туучунак туйлап кача берди. Аны Меңдибай көрдү. Кармамак болуп аттын артынан кетти. Жакып үйгө кирип, мен куубаш болдум, сен туубас болдуң деп Чыйырды касылды. 50ге жашым жеткени, эсимден бала кеткени деген байбичеси эмдигиче бала көрбөгөнүнө зарланып, мөмөсүз чыгач отундур, туубай турган болгон соң тумшугу жок катындыр деп сыздап, көңүлү муздап, андан кийин эрке токол Бак Дөөлөт эле туубай жүргөндүгүн айтты. Ушул учурда Жекенге буту чалышып, Бак Дөөлөт жете келген экен. Мен эжекемдин жолун кууп туубай жүрөм деп күнүнөшүнө кекээр кебин айтты. Айтаарын айтып коюп, кайра артына кайтты. Чыйырды ага ардыгып, чындап көөнү тардыгып, ыйлап атып уктап кетти. Түшүндө башында селдеси бар. Ак сакалдуу киши, бири кызыл, бири ак 2 алма берди. 60 кулач ажыдаарды ат ордуна мин деди. Ак алманы жегенде курсагы толуп, артынан ажыдаар ышкырып чыкты. Өзүнүн бою 130 кез болуп узарганын көрдү. Чоочу ойгонсо, Жакып коңурукту кош тартып уктап атыптыр. Анын уйкусун бузгусу келбеди. Бая Жакыптын аты качып, аны Меңдибай кууп кеткенин көргөн Бердике, бирөөң байлап койбойсуңарбы деп Бак Дөөлөткө айткан. Бак Дөөлөт болсо, буурул сакал адамдар бузук сөздү айтабы? Малайдан башым кутулбайт, жалчыдан жаным тынчыбайт деген сөздөрдү айтып, кайра Бердикени беттен алган анда. Көз байланып түн кирди. Баласынын жоголгонуна сана аркаган Меңдибайдын энеси бейжайыраак Канымжан үйгө кирип келди да Чыйырды касылды. Баласынын ат кууган бойдон үйгө келбегендигин айтып, кулагы кесик кул белек дегенчелик жемек алды. Чыбыр толгон жылкыңды чыпалагына албаймын, адыр толгон жылкыңды аягына албаймын,
Өзүң тирүү бербесең, өлбөй тирүү калбаймын деп, балкы тон кийген байбиченин шайын оодарды. Мени да өзүңө окшоткон атасыңбы деп, түнү менен ажылда урушуп, ан сайын жанын кашайтып, мээсин ачытып кетти. Таңга жуук чээрди Жакыпты ойготуп, иштин жайын айтты. Жакып байбичесин сабырга чакырып, саңоор жүнү сары алтын, таканак жүнү баар алтын, чырымтал жүнү чылк алтын, текөөрү болот темир, серпкени өлгөн себил, тумшугу болот тунжур, куштан башка үнү бар, куудан аппак жүнү бар, куш кармаганын, ага 60 кулач боо тагып, ай мунарын жем кылып, аябай аздек бакканын, күн мунарын жем кылып, күпкөлөп бакканын, ага алача моюн ак шумкар кошо байлаганын айтты. Байбиче сүйүнүп элди жыйып, 40-50 мал союп, түлөө кылууну сунуштады эле, эркек түгүл кыз туубай туруп, неге мал сойгун дейсиң деп кемпирин жемеледи. Аңгыча таң да атты. Баг дөөлөтүн үй тарапка бараткан Жакыптын кулагына: «Атаке, неге кайгырдың? Акылыңдан айрылдың. 6 суу толгон мал кылдың, алганыңды дал кылдың. Кыламын десең кыйындык Кытайда сага чабылар. Кыйналбагын дүйн үчүн, кылымдын малы табылар. Оолукпагын дүйн үчүн, Оруста сага чабылар. Ойротту малы табылар» деген добуш угулду. Үн эркектин үнүндөй туюлду. Ал сөздөн эси чыга, эки жагын элең-селең карап, көзүнө жаш имерип, кеткенин болбойт экен деп ойлоп, кайра байбичеси тарапка кайрыла бергенде, артынан бак дөөлөт жете келди да: «Түшүмдө боору кара, мойну кес, боосу жез бозала туйгунду алып жүрүпсүң. Байбиченин балдагы алтын туурунда туруп талпынса, үйдөгү эки кушум жалтанып атты» деди. Балага чукак жакып мунукканда сүйүнгөндөн баркырап жиберди да, чыйырдынын түлөө кылабыл дегенин эстеп, мал союп, түштү жорутуу жөнүндө ойлонуп калды. Бак дөөлөт чыйырдынын кебин кубаттады. «Кебиңди катын албаймын, кээсине малдың калбаймын» деп, дале болсо мал сойгусу келбей, келжектеген абышкасына бак дөөлөт: «Бала эмессиң, 50 жашка келдиң, куураган малыңды кулдарың бийлеп жүрбөйбү? Сенин ордуңда болсом 40 эмес 80ди союп сел кылып, 8 уруу эл жыйып той кылмакмын» деди. Анысына да моюн толгоп, байбиченин үйүн көздөй келаткан Жакыптын алдынан канымжан чыгып, «Баламды тап» деп даттанды. Айтканын эп көргөн Жакып койчунун коңур күрөңүн минип, Меңдибайды издеп жөнөдү. Салкындуунун өзөнүн аралап, 6 бөлөк аралды арыта кыдырып, Кара суудан өтүп, Ак өтөк деген аралга жеткенде, үстүнө жолборстун териси арта салынган туучунакты көрдү. Аны көрүп ою жамандыкка кетти. Баланы жеп жаткан жолборсту бир мерген атып, атынан таанып алсын деп үстүнө жаап койгонбу деп ойлоду. Балким жолборсту туучунак тееп өлтүргөндүр деп, ар кайсы ойго алдырып, сабыркап турганда, ар жактан Меңдибай амандашып келип калды. Туучунактын артынан куу шабдар кунанды минип кууганын, алдынан 40 бала манастап ураан чакырып чыкканын, туучунакка кокус кол салган жолборско арасынан бир бала күрсү урганын, жылкы да жөн турбай жолборсту тээп калганын, айтоор аттын туягынанбы, күрсүдөнбү жолборстун өлгөнүн, алар менен таң атканча Салкындынын суусунун боюнда ойногонун айтты. 40 балаң туруп, неге балам жок деп арман кыласың деп таңыркады. Шылдың кылба деп кекеткен чал баланын кебине ишенер-ишенбесин билбей, ээрчитип жолго салды. Айылга аман келген Меңдибай апасы баш болуп жарданып тургандарга түндө көргөнүн түгөл айтып берди. Калмактан жылкы куугандай, кантип соем малымды. Катыным эркек туугандай. Кытайдан черүү келгендей, кырамын кантип көп малды, кыз күйөөгө бергендей, деп ойлонуп турган Жакып ошондон кийин гана түлөө кылууну эп көрдү. Жылкычысы ыйманды, бадачысы бай болду, койчусу кубатты, төөчүсү сарбанды чакыртып, 4 түлүк малдан алдырды. 70 үйлүү элине 50 жашка келгенче эч кылбаган жорукту баштап, 9 жылкы 90 кой, 7 уй, 2 төө сойдурду. Кызмат үчүн 40 адамды коюп, жер очокту ойдуруп, жана 20 кара сойдурду. 12 уруу кыргызды, казак, маңгул, калмакты чакырды.
Тойго Кара Шаар калмагы, Алтай казагы келди. 2 күн ат чаптырып, эт тартырып келгендерди таратты да жакын туугандардан кыргыздын Бактыгулун, Байжигитин, казактын Үйшүн Карыяны, Кыпчактын Тас Чеченин, Нойгуттардын Ак Балтасын, Ногойлордун Эштегин, Түрктүн уулу Дамбылдасын, Түмөнбайдын Абдылдасын, Алчын Абагынын ата уулунан алып калды. Эр башына бир кымкап, бир ичиктен кийгизип, караламан калкка 300 тонн бербей калдым дегенине 5 теңгеден пул берди. Бак Дөөлөт менен чыйырды да жөн калбай, бакырларга бирден чапан кийгизди. Өргөөдөгү көкөрөгү тунук билармандарга Жакып өзүнүн, байбичесинин жана токолунун түшүн айтып, жакшылыкка жоруп берүүсүн өтүндү. Түштү эч ким жорый албай, арыдан аш кайнам мезгил өткөндө Байжигит туруп, ажыдаардай айбаттуу уулдуу болот экенсиң. Ал 60 жашка чыкканча аким болуп, дүйнөнү алат экен деп жоруду. Байбиченин түшүндөгү карчыга эр шумкар кыз экендигин айтты. Бак Дөөлөттүн түшүндөгү 2 куш 2 уул экенин Дамбылда айтты да, Азирети Жусуп түшүңдү жорусун деп тилек кылды. Ошентип, түш жакшы жорулуп, аксакалдар бата тартып, той тарады. Эми айрым бир сөздөргө түшүндүрмө берип кетели. Эпос Андак, Ансар, Аглан, Акбар деген сөздөр менен башталды. Бул сөздөрдүн мааниси эмнелерди түшүндүрөт? Андак араб сөзү эң жакшы айтылган үн деген маанини берет. Ансар бул да араб сөзү жардамчылар дегенди туюнтат. Аглан араб сөзүнөн алынган айкын, ынанымдуу, маалымдуу дегенди түшүндүрөт. Ал эми Акбар деген сөз дагы арабтын эң чоң, эң үлкөн, эң улук деген маанини берген сөзү. Аллаху Акбар, Алла баарынан улук дегендей. Манасчы салттан чыгып, Манасын эмне себептен бул сөздөр менен баштаганы белгисиз. Балким Манастын касиети баарынан артык. Манасты айткан үн эң жакшы, мукам угумдуу. Бул баарына айкын, ынанымдуу, баарына маалым деген ойду жеткирейин дегендир. Ошондой эле эпосту диний сөздөр да кездешет. Диний сөздөр катчы жазган калыбында өзгөртүлбөй берилди. Мындан башкары, эпосто жекен деген сөз да кездешти. Жекен сабагы жумуру, узун келип, суу жээгинде сазда өсө турган өсүмдүк. Жетип келди Бак Дөөлөт, жекенге буту чалынып деген саптардан Жакып конгон жер саздуу жер болгондугунан маалымат алсак болот. Күнүлөш, күндөш, күнү, эри бир аялдар. Ушул 3 түрдүү аталышында тең бирдей колдонулат. Сөздүн келип чыгышы бир күндү талашкандар деген мааниден алынган дешет эл арасында. Ошон үчүн негизгиси күндөш, күнү бир, балким жөн эле күндөш, жашоосу бир, өткөргөн күнү бир дегенден алынышы да ыктымал. Кез деген сөздүн бир нече маанилери кездешет. Биринчиси өлчөм бирдиги, болжол менен бир кез 1 метрге барабар. Кез өзү бир колдун түз сунулуп, экинчи колдун ийине чейинки жеткен абалы. Узарыптыр өз боюм 130 кес болуп дейт. Муну менен эмнени айтайын дегени чечмеленбейт. Чыйырды өзү узак өмүр сүргөндүгүн эске алсак, анда бул сап анын өмүр жашы деп болжолдосок болот. Кез деген сөздүн экинчи мааниси убакыт, мерчем, урунттуу, учур, жаш кез, ошол кез, бир кез деген сыяктуу. Кез-кезде деп кайталанып айтылуу менен кээде, айрым учурда деген маанини берет. Эми кез сөзүнүн 3-чү маанисине токтолсок. Кез толук жетилген учур. Толтуруу кезге толгон ат, бою толук жетилген ат. Кезине толуу, толук жетилүү дегенди билдирет. Кез сөзүнүн 4-чү мааниси жолугуу. Бул кезигүү сөзүнүн уңгусунда жатат. Кескелүү, жолугуу. Сөздүн ушул мааниси өсүп отуруп удулун, учурун келтирүү маанисине да өткөн. Кезиңкелер же кезегиңкелер, сага да учур келер дегенди билдирет. Ушул эле ой өчүн алуу максатында да пайдаланылат.
Ал эми 5-чи кез сөзүнүн мааниси кезүү, кыдыруу дегенди да түшүндүрөт. Аалам кезүү же аалам кыдыруу дегенди билдирет. Мындан башка эпосто саңооржун деген сөз да кездешти. Бул сөздүн мааниси куштун аяк арасынан баштап куйрук астына чейинки майда жүндөр. Таканак жүн куштун бутундагы майда жүндөр. Бул сөз таканыч кылуу, таканчыктоо, таяныч кылуу сөзүнүн уңгусунан жаралганы көрүнүп турат. Чырымтал жүн балапан куштун төшүндөгү майда жүндөр. Жаңы төрөлгөн баланын денесиндеги сары түктөрдү да чырымтал деп атайт. Жаш балдарды чырымтал атоо ошондон. Мындан улам жакып түшүндө балапан куш көргөндүгүн билсек болот. Чырымтал жүнү түш элек деген сөздөн али толук жетиле элек дегенди түшүнөбүз. Ошондой эле эпосто себил деген сөз абдан көп кездешет. Анын маанилерин чечмелейли. Биринчи жоо кийими ок өтпөс. Экинчи мааниси курал жарак. Үчүнчү мааниси курч деген мааниде колдонулат. Биринчи найза, курч, өтө курч. Демек, курч мааниси такталды. Негизинен орто кылымдардагы мусулмандар пайдаланган кылыч себил деп аталган деген маалымат бар. Ошондой эле экинчи мааниси үстүнөн араба жүрүүгө ылайыкталып курулган чоң коргон, чеп. Буга сепил деген сөзүбүз туура келет. Демек, себил, сепил сөздөрү тамырлаш десек болот. Ал эми себил сөзүнүн үчүнчү мааниси бул себелөө маанисин да түшүндүрөт. Себеле матар араб тилинде жаан жаады дегенди билдирет. Жаан себелеп жаап жатты дегенде биз тынбай жааган жаанды түшүнөбүз. Ал эми себил сөзүнүн 4-чү мааниси казатчы, согушчан түшүнүгүндө. Ушулардын баарын жыйынтыктап айта турган болсок, себил дүүсү 84, серп алган жагы кызыл өрт дегенди өтө курч курал жарак менен куралданган. Манаска урагыс себил, кулабас коргон болгон, душманга огун жамгырдай жаадырган согушчандар деп кабылдасак, сөздүн бардык мааниси ачылат. Демек, себил дүүсү 84, серп алган жагы кызыл өрт деген сөз берметтеринин маанисине жеткиликтүү түшүнө алдык. Эми ай мунарын жем кылуу, өтө аздектөө, дүйнөдө жок мамиле кылуу деген ойдо айтылып жатат. Ай мунары айдын нуру, айдын шооласы дегенди түшүндүрөт. Кушту айдын нуру менен багуу, аны жем кылуу мүмкүн эмес. Демек, ошондой мүмкүн болбогон, адамдын колунан келбеген нерсени жасоо менен анын өзгөчө касиети ачылып жатат. Күн мунарын жем кылуу деле ошондой эле түшүнүктө. Эгерде Жакыптын дүйнөгө кароо, сараң мүнөзүн эске алсак, бул окуядан дагы бир ишаратты байкоого болот. Келе турган баланы багуу үчүн сенден дүйнө кетпейт, коромжу болбойсуң, анын ырыскысы кайыптан болот деген ойда кыйытылып айтылгансый. Манас эпосунда күлүктөр, алардын сын сыпаты тууралуу дагы абдан көп сөздөр кездешет. Биз азыр силер менен куу чабдар сөзүнүн маанисин чечмелейбиз. Куу чабдар кыргыз ар бир жылкынын өңүнө карата же жүрүмүнө карата ат берген. Ошондой эле жылкы өңүнүн аталышы өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Бул жерде жылкыга мүнөздүү эки түс айтылып жатат. Биринчиси куу, ак түс дегенди түшүндүрөт. Экинчи чабдар деген сөз өзү да аралаш түс. Ак темгилдери бар, кара күрөң түстө болуп, куйрук жалы түтүн түспөлдөшүп кеткен өң тууралуу айтылып жатат. Эпосто Меңдибай туу чынакты куу чабдар кунанды минип алып издегендиги айтылат. Черүү, аскер, кол, кошун дегенди да түшүндүрөт. Черик сөзү да ушул эле мааниде. Жакып Кытайдан черүү келгендей кырамын кантип малымды деп, малын союудан түлөө өткөрүүдөн баш тартат. Түлөө кандайдыр бир нерсеге ниет кылып, жакшылыкка багыштап курмандык чалуу.
Кудайдан тиленүү, үмүт кылуу дегенди билдирет. Бүгүнкү биз жашап жаткан 21-кылымда деле түлөө салты кездешет. Адам кырсыктаганда же болбосо катуу оорудан айыкканда да түлөө өткөргөн учурлар бар.